Түп районунда келерки жылга суга суу жеткиликтүү болуусун камсыздоого болгон аракеттер жүргүзүлүүдө. Быйылкы жылдын планына ылайык район аймагындагы арык каналдарды оңдоп түзөө жумуштарына 19 миллион 900 миң сом каралган. Ушул жылды аяктай район аймагындагы 3 ири каналдарда толук капиталдык ремонттоо иштери бүткөрүлөт. Ал эми 3 айылды суга суусу менен камсыз кылган Тепке насостук станциясы дагы оңдолууда. Скөл башкы суу чарбалык башкармалыгынын балансындагы Тепке насостук станциясында дагы мына өзүңүздөр көрүп тургандай катастрофалык таштоо курулмасын куруп атабыз. 210 метр аралыкка бул жаңы курулма болуп атат. 4 миллион 600 миң сомго куруп атабыз. Андан сырткары Тепке насостук станциясында дагы ошо пусканаладочный иштер аткарылды жазында. Быйылкы жылда жалпы ошо 2 куб 3 куб суу менен түп ак суу райондорунун сууга таянттарын тынымсыз быйыл да өзүңүздөргө белгилүү болгондой суу тартыш болгондугуна байланыштуу ушу Тепке насостук станциясы тынымсыз 3 куб суу берип аттык да. Ак суу районундагы узундугу 543 метрди түзгөн Подгорный каналында жумуштар аяктап калды. Мамлекеттик бюджеттин эсебинен оңдоп түзөө иштерине 10 миллион сом бөлүнгөн. Бул канал аркылуу 1200 гектар айдоо жерлери сугарылат. Бул деген подпитыш канал катары салынып атат. Мурунку Эзнүкү деген бар болчу Подгорныйдыкы. Бирок андан суусу аз жетип, азыр ошо подпитыш болуп жардамга канал салып атабыз да. Техника жөнүндө азыр бизде эски жеткен экскаваторлор бар, анан быйыл жаңы экскаватор келди. Өсүнүшүнө. Ошонун күчү менен азыр жумуштар арбып атат көп. Тоң районунун Актерек гидро участкасында көп жылдардан бери көйгөй жаратып келген 2 канал быйылкы жылдын эсеби менен толук оңдолуп жатат. 4 айылды суга суусу менен камсыз кылган Ала Көз каналынын жалпы узундугу 27 километрди түзөт. Бул каналдын 150 метр узундугуна монолит бетону төшөлдү. Быйылкы жылга бизге 18 миллион 300 миң сом каралган. Ошол 18 миллион 300 миңдин ушул көйгөйлүү участка деп Актерек участкасын алып ушул жака көп иштерди жасап келдик. Бүгүнкү күндө биздин иштеген ишибиз 350 метр башынан алганда Ала Көз каналынын бетон менен беттеп келдик. Г түрүндөгү темир бетон каналы менен бир 200 метрди беттедик жана монолит бетон менен 140 метр беттедик. Бирок кандай болгон күндө дагы мындан чоң беттесек болот эле деген маселе туулат. Бирок сууну токтотуп коюу биз үчүн өтө чоң көйгөй. Ысык көл облусунун ирригация тармагын калыбына келтирүү жана дыйкандарды суга суу менен камсыздоого аракеттер улантылууда. Бүгүнкү күндө каналдардын 58 километри механикалык тазалоодон өткөрүлүп, 6,5 километр каналда бетондоо жумуштары бүткөрүлдү. Эми ушул жылдын аягына чейин 2 чоң БЦРди механикалык тазалоодон өткөрүү мерчемделүүдө. Жанар Алмазбекова, Асылбек Касенов, Ысык көл жаңылыктары.